Сиз канчанчы болдуңуз? Мен 175 болом. Азыр мен Ош облустук балдар ооруканасында турам. Бул жакта жарандар кезекке туруш үчүн өздөрү дагы кезек уюштурууга аргасыз болуп атат. Алардын саны 200дөн ашты. Бул жумуш убактысы бүткөнгө чейин бул көрсөткүч 500дөн ашат. Балдар ооруканасына барганыбызда кезекке жазылгандардын саны 100дөн ашкан экен. 1 саатка жетпей 200дөн ашып түштү. Жарандар баракка аты жөнүн жазып, ошол менен кезекке туруп жатышканын көрүүгө болот. Мен келгеніме 1 саат болды, бірақ адамдар елдер берген елдер өздері очередь кылып жазып неме болуп жатат. Биреле көчкө иштеп атат. Кече біз саат 8 канчада келген өтө өчүрт көп болуп 200дөн ашып кетти окшойт. Биз 100 канчанча өчүрт болуп анан көрүндүк да дозго. Мен 175 болом. Кезек жетеби анан? Азыр жетип калат, Кудайга кааласа. Сиз канчанчы болдуңуз? 176. Кезек жетеби? Күтөбүз да азыр билбейм, азыр талон алсак ошого карап көрөбүз да. Кайрылгандарды тиешелүү дарыгерлерге кезекке жазуу үчүн 2 гана терезе иштеп жатат. Бул албетте жетишсиз. Мындан улам ооруканага келгендер кезекке коюучу терезелерди көбөйтүүнү талап кылышты. Ушунча болгондон кийин жаш балдары менен келет. Анан убакытты кезекти эле тура бербестен көбөйтсө болмок, шарт түзүп берсе болмок. Ош облустук балдар ооруканасынын дарыгерлери күнүнө 800гө чейин бейтап кайрылып жатышканын айтышты. Анткени ата-энелер үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барбай түз эле ооруканага келип жатышат. Ага улай шаардык балдар ооруканасы карантинге жабылган. Мекеме жетекчилиги 1-2 күн аралыгында ушул эле бейтапкананын ичинде өзүнчө поликлиника ачыларын, ал жерде кезекке талон берүүчү да бөлүм болоорун белгилешти. Ал эми жалпы кабыл алуу бөлүмүндө кошумча терезе ачуу планы жок экен. Азыр кошумча бул жерде 12 кабинет бүтүп атат. Бүтүүнүн астында эртең ишке берилет. Кудай буйруса, специалисттерди бар штатка максимальный койгонбуз. Кошумча ординаторлар иштеп атат бизде. Жардамчы бөлүмдөрдөн жардамчы специалисттер түшүп атат. Ошого карабастан үлгүргөнгө аракет кылып атабыз. Эртең ишке киреби же кандай? Эртең ишке кирет. Эртеңден анда бүтүү режими тур. Саны азаят. Кезек күтүүлөрдүн саны ошол эле болот, азайбайт, эгерде үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылбаса. Оорукана жетекчилиги кайрылуулардын көптүгү боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош аймагындагы координаторуна кайрылышкан. Мындан улам учурда шаардын 2 жеринде балдар поликлиникасын уюштуруп жатышканын билдиришти. Бирок үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна эл ансыз деле барбай жатканда, бул 2 борбордун ачылышы менен маселе жеңилдейби же жокпу белгисиз. Отделение ачып атабыз го, детский поликлиникалар шаарда. Ачсак, бул маселе чечилип калат да. Кайсыл жерлерге ачылып атат ал экөө? Азыр бирөөсү Зайнабидине, бирөөсү КБК жакта. Бир узагы менен бир 15-20 күндөн наркы инфекцион областтык балдар ооруканасынын КДОсу жана кошумча кабинеттер ачылса эле сразу ал жерге дагы дарыгерлерди коебуз. Шаятбек Абдурахманов жарандарды тейлөө үчүн райондук ооруканалардын дарыгерлерин жумушка тартышканын билдирди. Облустук балдар ооруканасында 700дөн ашуун кызматкер эмгектенсе, анын 150гө жакыны врач дарыгерлер. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Тмедиа, Ош шаары.